Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткен шаарында жол эрежесин бузган 1000ден ашуун айдоочу катталды. Баткен шаарында акыркы 3 ай ичинде 5 жол кырсыгы катталган. Анын эң оору Кызыл жол кварталында болгон. Кырсык 1 жаш бала жана айдоочунун өлүмү менен коштолгон. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Токоев билдирди. Жалпысынан акыркы 3 ай аралыгында 1400гө жакын айдоочуга мыйзам бузгандыгы үчүн протокол толтурулган. Эске салсак, автоунаа кырсыктарын азайтуу максатында өлкөдө жол эрежесин бузган айдоочуларга март айынан тарта катаал жаза колдонула баштаган. Баткенде маданий тарыхый музейдин курулушу башталды. Баткен районунун Карабулак айылында 40 жылдык тарыхы бар музейдин жаңы имаратынын курулушу башталды. Бул тууралуу Сала медиага облустук бийликтен кабарлашты. Ошол иш-чарада музейдин курулушу ушул аймактагы тарыхый баалуулуктарды сактап калууда жана туризмди өнүктүрүүгө зор өбөлгө болоору белгиленди. Музейдин жаңы имаратынын курулушуна республикалык бюджеттен 21 миллион сом каралган. 1984 ушул мектептин базасында эле түзүлгөн, бирок ага кийин Маданият министрлиги тарабынан элдик музей деген наам ыйгарылган. Элдик музейде 2885 экспонаттар бар. Анын ичинен 16 бөлүмү эң байыркы экспонаттар болуп саналат. Баткендин 9 мектеби жооптуу бол сынагында байгелүү орундарга ээ болду. Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча долбоору жооптуу бол конкурсунун алкагында Баткен облусунун 9 мектеби байгелер менен сыйланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кудайберди Душаев жеринен кабарлады. Маалыматка ылайык аталган сынак үстүбүздөгү жылдын 13 февралынан тарта 13 мартка чейин уланган. Долбоордун алкагында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 18 жаштан жогорку эркектер үчүн атайын кабыл алуу сааттары бөлүнгөн. Жалпысынан бул акциянын жүрүшүндө Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында 127 миңден ашык эркек киши медициналык кароодон өткөн. Жооптуу бол акциясы 13 февралдан 13 мартка чейин конкурс жарыяланып болуп өттү. Окуучулардын санына жараша атайын окуучуларга биз эскертме бергенбиз. Ошо эскертме менен эркектерди медициналык кароодон өткөрдүк. Ошо эскертмени кайсыл мектеп эркектерди, агаларын, аталарын, байкелерин, тайталарын, чоң аталарын жиберген болсо, ошол мектептин окуучуларына жараша кимде эскертме көп чогулган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, фаптарда ошол мектеп пайызы жогору болгон мектептер белектер менен сыйланды. Белектердин жалпы суммасы 1.163.375 сом. Биз ошол жооптуу бол акциясында катышып, ошол аталарды ФАПка чакырып ден соолугун чыңдаш үчүн Элек району боюнча 1-чи орунду, область боюнча 2-чи орунду алып, мына бүгүн биз ушундай жыйынтыктоочу чегине жетип, азыр сиздердин алдыңыздарда мына интерактивдүү доска, проектор, ноутбук, 2 микроволновканы алып, аябай кубанып, сүйүнүп турган убагыбыз. Айыл өкмөттөрдүн ичинде тазалык ишканасын ачуу демилгеси облуста 1-чи болуп Баткен районунун Карабулак айыл аймагында ишке ашты. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык аталган ишкананы колдоо үчүн жергиликтүү бийликтин казынасынан 300 миң сом бөлүнүп берилген. Учурда ишканага жетекчи болуп дайындалган Жумабай Осмонов өздүк салым катары өзүнүн жеке унаасын таштанды жыйноо үчүн пайдаланууда. Өзүн өзү каржылоо багытында ачылган ишкана алдыда жумушчулардын санын көбөйтүүнү пландоодо. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.